Президент Садыр Жапаров бүгін 23 февралда күч түзүмдөрүнүн бир катар жетекчилерине кезектеги аскердик наамдарды ыйгарды. Өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуудагы алардын ишинин маанилүүлүгүн белгилеп, мамлекет башчысы иш-чара катышуучуларын Атамекен коргоочулар күнү менен куттуктады. Президенттин жарлыктарына алайык, Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Улан Ниязбековго милициянын генерал-лейтенанты наамы, Коргоо министри Бактыбек Бекболотовго генерал-лейтенант аскердик наамы, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орунбасары Нурбек Абдиевке милициянын генерал-майору наамы, ички иштер министринин орунбасары Октябрь Урманбетовго милициянын генерал-майору наамы, Коргоо министринин орунбасары Акылбек Ибраевге генерал-майор аскердик наамы, УКМК төрагасынын орунбасары 9-кызматтын башчысы Жумгалбек Шабданбековго генерал-майор аскердик наамы, Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 0103 аскер бөлүгүнүн командири Руслан Мукамбетовго генерал-майор аскердик наамы ыйгарылды. Президент Жапаров бүгүн наам алган күч түзүмдөрүнүн жетекчилери аларга жүктөлгөн милдеттерди мындан арада татыктуу аткара берерине ишенимин билдирди. Алардын мындан аркы кызматына ийгиликтерди, чың ден соолук жана бакубатчылык каалады.